Өлкөдө 688 миңге чукул баргер болсо дагы ушунча жөлөк пул алуучу бар. Аларга чегерилген каражаттын минималдык суммасы 900 сомго гана жетет. Кутман Курактагы ата-энелер пенсия менен күн кечирип келишсе, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ата-энесинен айрылган балдары жөлөк пулга жашап жатышат. Алардын укугу Конституциянын жаңы долбоорунда күчтөндүрүлүп, пенсия менен жөлөк пулдун өлчөмү жашоо минимумунан кем болбошу керек деп каралууда. Биз ушул мамлекеттин экономикалык өнүгүү шартына ылайык деген норманы алып койдук. Себеп дегенде мамлекеттин экономикалык каржылык шарты дайыма болбойт, жетишсиз боло берет. Ал эми эгер жок кескин жашоо минимумуна бардык пенсиялар жөлөк пулдар төп келиш керек деген императивдик норма турса, анда мамлекет жана мамлекеттик органдар стратегия, концепцияларды куруп, ошол багытта зор аракетин жумшайт деген сөздү түшүндүрөт да. Жашоо минимуму азыр билесиздер 5000 сомдон ашык. Эң башкысы ар бир жаран жеке турмушунун кол тийбестигине, ар намыстын корголушуна укуктуу. Бул жаңы Конституциянын 29 беренесинде так жазылган. Эгерде азыркы иштеп жаткан баш мыйзамда кимдир бирөөнү каралоо кылмыштуулук деп каралган болсо, мунусунда ал жокко чыгарылган. Сөз болот деден, ушуларды кылмышка тартыш керек деп атат. Бирок биз унтпашыбыз керек. Бул норма бар, бирок бул жанагы жазык кодексте эмес, а бул гражданско-правовая ответственность деп коюлу. Ошол жерде четко жазылып честь и достоинство. Гражданско-правовая ответственность. Ошон үчүн берде 29 статьяда уголовное преследование жок деп саналып жазылды. Мамлекет жетим, барары көрөрү жок балдарды камсыздайт. Дал ушул норманын жаңы Конституциянын долбооруна киргизилгенин жарандар кубатташууда. Себеби азыркы баш мыйзамда мындай пункт каралган эмес. Анаскары ошол жетимдер жана багар көрөрү жок балдардын арасынан калуучулар болсо, жогорку окуу жайларында жана атайын орто окуу жайларында мамлекет бекер окуусуна шарт түзөт деген норманы киргиздик. Бул дагы ошол мындай бир жөндөмдүү биздин таланттуу жетим балдарыбыздын өсүп өнүгүүсүнө, билим алуусуна шарт түзөт деген ой пикирдебиз. Конституциянын жаңы долбоору коомчулукка сунушталганда айрым жарандар митинг пикеттерди өткөрүүдө чектөөлөр каралган деп айтып чыгышкан эле. Акыйкатчы Токон Мамытов эч кандай тыюу салууга жол берилбегенин белгилеп өттү. Тыюу салган деген сөз жок. Даже мындайча порядок уведомления, билдирүү дегенди да алып койдук. Билдирүү берсең молодец, бербесең да молодец, бирок тартип, мыйзамдуулук болуш керек дегендей кылдык, но бирок мындай тыюу салынган ушундай саясий укукту тебелеп тескиселеген мындай жоболор бул долбоордо жок. Конституциялык кеңешме андай бир да статьяны кабыл алган жок. Мына ушул өзгөчөлүктөрү бар. Айта кетсек, Конституциянын жаңы редакциясында адам укуктары жана эркиндиктери бөлүмүндө жалпысынан 44 берене камтылган. Азыркы баш мыйзамдагы каталар толукталып, чет өлкөнүн тажрыйбасы колдонулду. Салабат Эркетаева, Жанадел Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.